сметаны 8 миңге жастырдым, проектісін 15 миңге жастырдым. Ал эми азыр бир жерге өткүзсөм, эски дейт да, кайта жастырып койгон. Анткени баа өзгөрүп кетти азырчы. Өзгөрүш айылынын тургуну жеке ишкер Каныбек Шабданов мөмө жемиш кургатуучу цех ачып, мындан сырткары балык чарбасын өнүктүрүү аракеттерин колго алып келет. Ишкердүүлүгүн өнүктүрүүдө бизнес өнөктөшкө муктаж экендигин айтат. Бул максатта Соода өнөр жай палатасынын Талас өкүлчүлүгү тарабынан уюштурулган жолугушууга келген. Ишкерлерди өнүктүрүү менин жеке оюм, сунушум бул ар кандай инвестиция салуучулар жана бизде түптөлгөн фонддор бул ишкерлер менен түз иш алып барууда. Ошондо батыраак өнүгөт деп ойлойбуз. Негизинен ошо биз буга чейин эле өзүбүздүн жеке оюбуз менен гана долбоорлорду жазып, долбоорлорду кылып келгенбиз. Бүгүн ошо мамлекеттик департамент бар экенин кабардар болдук жана алардан чоң жардамдарды болоорун ынанып турабыз да, Кудай буюрса. Ишкерлердин жолугушуулары буга чейин Талас районунда жана Талас шаарында өткөрүлгөн. Анда элеттик ишкерлерге Соода өнөр жай палатасы ар тараптуу колдоо көрсөтүлөөрүн маалымдаган. Инвесторлор менен байланыштарды камсыз кылууда, иш сапарларды уюштурууда, тажрыйба алмашууда, финансылык укуктук жагдайларда колдоолор көрсөтүлөт. Көчө талант тийүү дегенде андайга акча таап бере албайбыз. Ал мисалы эгерде жанагындай ошо клубниканы переработка кылам десеңиз, аны жана йогурт кылам, мороженое кылам десеңиз, ошол оборудованияга бир жардам бере алабыз. Бизде эмне үчүн Талашта мороженое жасай албайбыз? Сүт бар, мороженое жасай турган цех жок. Өз сүттү жасасак болот. Мисалы азыр Ошто билесиздер, алар өздөрү уже мороженое жасап, чакан дегенде өздөрү продукция кылып чыгарышат. Лимонад жасасак болот. Мисалы элементарно Таласта минеральный суу жасайт. Суулар атмосферный үрмарау таптаза суу. Капельное орошение жасаш керек. Ошого көбүрөөк акча керек да. Таластын климаттык абалы жер жемиш өстүрүүгө ыңгайлуу. Тилекке каршы өндүрүлгөн продукцияны сыртка экспорттоп өндүрүүдө кыйынчылыктар жок эмес. Андыктан аймакта кайра иштетүү тармагын өнүктүрүү сунуштарын ишкерлер билдирет. Берде көп машиналар көтөрүлдү, өздөрүнүн көйгөйлөрүн айтышты. Бакай Ата району ошол эң негизги направление бул айыл чарба продукциясын мен иш алып барышат. Балык чарба жана ошо айыл чарба продукциясын анын ичинен кара өрүк деген ушул Бакай Ата району аябай өздөштүргөн, ошону экспортко чыгарышып, Кудай буюрса, мындай ошону кургатуу жолун издешип, ошону цехтер ачканга муктаждыктар бар экен. Бүгүн көп суроолор болду. Жакшы муктаждыктарын айтышты. Буюрса келечекте Соода өнөр жай палатасы аркылуу биз ошол цехтерди ачканга мүмкүнчүлүк ачып, ошол бизнес тренингдер өткөзгөнгө жана стартап проектлерди өткөзгөнгө, ошолорду кандай туура жазып, кандай бир багытта ордуна коюп, анан ошо инвесторлорго таап бергенге аракет кылсак деп ниеттебиз. Жолугушууда облуста ишкерлер кеңешин түзүү менен алардын ишмердүүлүгүн чыңдоо жагдайы белгиленди. Инвестициялык долбоорлорду түзүү, аймакты өнүктүрүүдө ишкердүүлүктү чыңдоо, айрыкча туризм тармагында мүмкүнчүлүктөрдү пайдалануу сунуштары айтылды. Токтогул Дүйшенова, Орузбек Бейшебаев, Зина Акматова, Бакай Ата району.